Бул жакта китептер көбүнчөсү 90% эме да, Брайль шрифтинде. Андан тышкары да плоскопечатныйлар да бар. Алар деген чоң шрифтте чыгарылган китептер. Китептер өзүңөр көргөндөй эски, Союз убагынан калган, жакшы качествода. Ошол мына могулар пурпурный кагаз. Бул обжиктан өткөн атайын технология менен жасалган да, Союз убагындачы. Аябай көп жылдан бери турат да ушул китептерчи. И жана точкалар да өчпөйт. Жөнөкөй кагазга жазсак, алар деген со временем бат эле өчүп кетет да. Бул Daxbury деген программа. Азыр ачып атам. Шрифт Брайльга жөнөкөй текстти которуп берет да бизге, көз ажиз адамдарга. Мынакей ачтым. Орусча тандайын, потому что орусча текстти киргизем. Бул жактан деген текстти кадимкидей эле копировать этип туруп, вставить этсек болот, жана импортировать этсек болот, набирать этип, печатать этсек болот. Ошол негизи бул кагаз жөнөкөй эле кагаз, А4 форматта, плотности 110 же 120 болуш керек да. Снежоктор деген негизи 80 тегерек эле да, обычный кагаздарчы. Брайльский кагаздын эмеси, специализированный кагазы, ал өзүнчө атайын жасалган болуш керек да. Ал деген специальный обжиктан өтүш керек. Пурпурный деп коет аты. Пурпурная бумага для шрифта Брайля. Анын өзүнүн технологиялары бар, жасап чыгарган, ошо обжиктан өтүшөт, дагы бир технологияларды колдонупчу. Биз азыр ошо жөнөкөй эле кагаздар менен колдонобуз. Анткени бизге тиңдей кагаздар недоступный да. Бизге келбейт, келсе да кымбат. К А Н А И Г И google.com касая черта. Книги деп жаздым. Книги деп жазсам, мага результаттарды чыгарып берет и дальше ошентип эле мага окуп бере берет да. И мен каалаганымды тандап, кадимкидей эле колдоно берем. Обновление NVDA. Напомнить код, закрыть, кнопка All+. Рабочий стол, список. Мынакей. Бүт окуп берет азыр мага. Adobe CS6 не выделено 1 из 22. На рабочий столдо турган курсор кайсы жерде болсо, ошол нерсенин баарын 2 из 22. окуп берет. Пользователь 1, Chrome 3 из 22. На пользователь Chrome. Player 60, Google Chrome 5 из 2, NVDA 6, Google Chrome 5 из 22. Мисалы үчүн, Chrome'га киребиз. Chrome'до Кто использует Chrome? интернетте болуп аткан нерсенин баарын мага окуп берет. Открыть профиль пользователя. Көз ажиздер өзүңөр билгендей мышка менен колдонбойт, только горячий клавишалар менен колдонобуз. Бул жабдык брайльский строка деп айтылат. Жабдык бизге, көз ажиздерге, компьютердагы текстовый форматтагы жазууларды брайль арийне чыгарып берет да. Кандай десеңиз, мисалы үчүн любой эле текстовый документти ачабыз, Word'то болобу, же блокнотто болобу, же PDF болобу. Ошол кийини ошол документтеги содержимыйды бул жакка чыгарып берет да, брайль шрифтинде кылып. Окуп алсак болот да, брайль түрүндө. Сөзмө сөз кылып окуса болот, жана саптардан ылдый түшсө болот, өйдө түшсө болот. Бул биякта өзүнүн навигационный кнопкалар бар. Ошолор менен колдонсо болот, жана клавиатура менен деле колдонсо болот, ылдый өйдө түшүп. Мисалы үчүн бир документти ачабыз, Word'то тексттерди курсор, управление курсору менен ылдый түшүп окуп атам. Скринерде да окуп берип атат. Андан тышкары да бияка брайльский строкага ошол эле текстти чыгарып окуп алсам болот. Ушундай менен дагы көбүнчө брайль түрүндө окуган, китептерди окуган адамдарга аябай ыңгайлуу да.